Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Биз азыркы учурда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында турабыз. Бул театрда 2022 жылы 95 сезонун, театралдык сезонун ачылды. Тагыраагы бүгүн Манастын уулу Семетей аттуу спектаклдин премьерасы болот. Бул премьерадан биз сиздерге репортаж тартуулайбыз. Анда биз баштадык. Театрда эң сонун сөз бар. Бул театр кийим илгиштен башталат деген. Жүрүңүздөр анда кийимдиребиз дагы. Биз сапарыбызды алды карай улайбыз. Азыркы учурда көрүүчүлөр келип аткан учуру, чогулуп аткан учуру биз атайын 1 саат 2 саат мурун келдик дагы. Биз артисттерден мыкты буюрса маектерди алууга даярбыз. Азыркы учурда мына биз Вешилкага да келдик. Кийимимди өрөйүн, жакшылап сактап туруңуз. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Келиңиз, чечинейин. Биринчи болуп келдим, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Мен биринчи деген номерди алдым. Чоңуракпат. Ар дайым биринчи болуп жүрөлү, Чоңуракпат ийгилик. Чындыгында мен азыркы учурда премьераңар менен деп айткым келип турат. Эжеке куттуктайм. Манастын уулу Семетей деп буга чейин коюлуп жүргөн болчу, бирок бул Төлүгө деп өзгөртүлүптүр. Баягынан могул нерсе мени кызыктырат да. Өзүм театрда иштеп калганда айтып берчү, да эмне эле кыласыңар аякта силер? Спектакль ойноп коесуңар, анан бошсуңар да деп элечи. Бирок ага чейинки ишти, ага чейинки процесс менен эч ким эсептешпейт. Келиңиз, ошол сөз ошондон болсун. Качан башталды, эмне болуп башталды? Бул спектакльде режиссеру Назым Кенжеголович Мендебаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, негизи өзү муну баштаганына 1,5 жыл болду. Актерлор менен иштеп баштаганы 8 ай болду. 8 айдан бери биз бул чоң чыгарманын негизинде, үстүндө иштеп баштаганыбыз. Бул анткени айтып бүткүс чоң дастан. Манас, Семетей, Сейтек, бул биз ушул чыгарма менен кандайдыр бир ар бир муундун, ар бир келечектеги муундун, же болбосо ар бир адамдын, инсандын жүрөгүнө бир кандайдыр бир уйгу туйгу салсакпы, кандайдыр бир ушул биздин тарыхка, биздин көнөрбөс байлыктарыбызга көз салсаңар. Мынакей бизде ушундай сонун чыгармалар бар. Биздин өзүңөрдүн балдарыңарды алып келгиле, өзүңөр көргүлө. Ушул нерседен бир чоң сабак алып, эне баланын мекенге болгон сүйүүнү, кандайдыр бир өзүнүн агаларына, эжелерине, апаларына болгон сүйүүнү көргөзөлү деп чечтим. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Анткени азыр эми заман кандай болуп атат? Биз бири-бирибизди сүйгөндү унутуп калдык. Биз бири-бирибизди сыйлаганды унутуп калдык. Биз ошол баягы бул чыгарманын бир чети дагы мекендештерибиз, сыртта жүргөн мекендештерибизге дагы бир чет арналып кетет да. Анткени бул Семетей апасы Семетейди көтөрүп алып Букарга качкан. Мына ошол Букардан өзү кыргыз экенин билбей, өзүнүн жери Кыргызстан экенин билбей, кыргыз экенин билбей жүргөн бала өзүнүн жүрөгүндө көрсө бул кыргыз деп сокконун ошол жактан билет. Сагынычы күчөйт, көрбөгөн жерин, көрбөгөн элин сагынат. Ошентип барам дейт. Бул жүрөгүндө. Ошондуктан мекендештерибизге да бул өтө жага турган спектакль деп ойлойм. Эми баягы өзүңдү өзүң мактабайсың го. Сиздер азыр күбө болосуздар, сиздер сынчы болосуздар, сиздер өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтасыздар. Мүмкүн жаккандыр, мүмкүн жакпагандыр. Бирок бул нерсе биздин ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашай турган чыгарма болот деп эсептейм. Мен дагы толук түрдө кошулам. 2010 жылдан бери ушул Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын репертуарын мен калтырбай көрүп келем. Дайыма көрүп келем, ар бир спектаклин көрүп келем. Анан сиздин ойногон ролдоруңуздун дагы дээрлик баардыгын эле билет экем. Сиз кандайкейди буга чейин да ойногонсуз эжеке? Ооба, буга
чейин баягы мындан 40 канча жыл мурун коюлуп келген Манастын уулу Семетей Жалил Садыков агабыздын пьесасына негизинде коюлган, режиссерлору Бобек Ибраев, Жалил Абдыкадыровдор койгон. Мынакей бүгүнкү күндө кайра жаңылап, кайра кандайдыр бир жаңы форматта эл алдына көргөзөм деген режиссерубуз биздин Назым байке болуп атат. Бул нерсени мен мурунку спектакльде да Каныкейде ойноп келгем. Мен канчанчы бир муунмун. Биринчи муундар Бакен Кыдыкеева эжекебиз, Мира Далбаева эжебиз, Калича Сейдалиева, Жамал Сейдакматовалар ойноп келген ролду мына бүгүн мен да ойноп келатам. Бул мен үчүн сыймык, мен үчүн өтө көөнөрбөс байлык. Ошондуктан мен ушул куттуу сахнабызда кандайдыр бир жакшы элдин түнөгүнөн, жүрөгүнөн орун алган образдарды жаратып келем. Эми кинодо мени башкача көрүшөт, а бирок театрга келсеңиздер мен драма актрисамын. Аптакыр башка. Совсем башка. Ак сакалын жайкалткан. Мен ушуну суранам эжесиден, азыркы учурда ушуну сурам. Келиңиз айтып бериңизчи, ошол Каныкей Семетейге кыргыз элин сүрөттөп берет, кандай эл экенин айтып берет. Ошол саптарды мен сизден суранайынчы. Оглунум, угуп ал, экениңдин ичинде толуп жаткан муңу бар. Аргын кыргыз аралаш, элиңдин жайын билип ал, жылгындуу кең кол кең талас, жериңдин жайын билип ал. Сенин жериң кыргызда, отор малдан жылкы көп, оолук кандан тынчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп, адырынан тегиз көп, арыгынан семиз көп, жапан чыккан жемиш көп. Тереке тууган куштары теминип турчу учканы, кайынга тууган куштары камынып турчу учканы, булбулу сайрап отурса муңдуу киши чыккысыз, тоту куш талдан үн салса күйүттүү киши чыккысыз, алмасы гүлдөп ачылган, жемиши жерге чачылган, арга жок келген болчубуз кулунум, жерге биз талас асылдан. Ролдорубузду баладай бап эстеп өзүбүздүн жүрөгүбүздө сактап жүрдүк. Мынакей апрель бою бүт спектакльдерибизди күнүгө коебуз. Келиңиздер, биздин сагынычыбызды таркатып кетиңиздер. Ролубуз менен сиздер менен кучакташалы, ролубуз менен, спектаклибиз менен сиздер менен учурашалы. Келиңиздер. Бүгүнкү спектакльде сиз башка ролдосуз. Семетейдин ролун ойноп атасыз. Эми Семетей деп мындай жеңил айтып атпайсыз, бирок бул канчалык оор экенин сиз өзүңүз айтып берсеңиз да. Албетте бул деген айтып коебузбу? Үч илтиктин бирөө. Бул деген кыргыз эли үчүн, кыргыз журтчулугу үчүн эң чоң бир бийик, жогору турган чыгармалардын бири. Муну баарыбыз билебиз, эпос чоң. Анан сахнада Семетейдин ролун чыгарыш, конечно, албетте оор болду. Биринчиден оңой эч нерсе жок. Оор болду. Көптөгөн түйшүктөрдү, көптөгөн баягы ашууларды ашып барып анан бүгүнкү күнгө жетип отурабыз. Кудай буйруса баары жакшы. Азыр өзүңөр күбө болосуңар. Бактыңыз тогдо экен, беке. Ачыгын айтканда, бул улуттук драма театрда мисалы актер болуп келгенде мындай ролдорду жаратпай дагы, мисалы өмүрү өтүп кеткен дагы артисттер бар болмош керек. Бирок сиздин бактыңызга ошол роль буйруган экен. Мен куттуктайм, мен чын жүрөктөн кубанычтамын. Ийгилик каалайм. Сөз түрдө көрөбүз башынан аягына чейин. Биз Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө сөз түрдө баягы сөз бергенбиз, чагылдырабыз, көрсөтүп беребиз деп. Сиздин Семетейди ойноп аткан жериңизде сөз түрдө көрсөтөбүз. Ийгилик. Чоң рахмат. Даярдан алай. Мындан толук 1 ай болайын деп калды беке. 1 ай мурун биз ушул жерде маектешкенбиз. Анда сиз баягы репетиция учуру болчу. Ошондо кийимдериңиз менен келдиңиз эле. Арадан өтүп мына бүгүн премьера күндө турабыз. Куттуктайбыз. Жеңилдеп калат болушуңуз керек экен. Бүгүн мындай бир ойноп алсаңар. Эми азыр аябай толкундануунун алдындабыз. Азыр эми элге бир сыйра тартуулап алгандан кийин анан жеңилдей юзга дейм. Баардыгы азыр алдыда. Ушунча даярдыктын баардыгы ушу күнгө чейинки даярданганыбызды эми элдин алдында тартуулаган турабыз. Бул мурттар, сакалдар кытышат, Жок, ычышпайт эми, бирок эми баары бир аз мындай дискомфорт дегендей болот. Жалжайып эле күлчөлөм дегендей. Мындай учур болгонбу баягы спектакль көрүп атканда мурда сакалдарымда акырын түшүп кеткен учурларда сизде болду беле?
Менде болгон эмес, бирок ушу театрдан көп эле болгон андайлар. Кээ бирде ушу сакал муруттун бир капталы чыгып калган убактар, бу акырын бурула калып туруп чаптап анан ойногондор, же чуркап барып чыгып барып туруп чаптап туруп кайра чуркап кирип ойногон учурлар болгон артисттердики. Азыр канчадасыз беке сиз? Мен 40тамын азыр. Сиздин каарманыңыз, сиздин ролуңуз канча жашта? Ушу менин урагымдагы. Келиңиз эми элге жашыруун болбосун. Кайсы ролдо? Мүмкүн Манастын уулу Семетей спектаклинде, Төлгөдө. Төлгө Манастын уулу спектаклинде ушу Аукенин ролундамын. El korkal elgeler Manas, Hatay jurt Kırgız elciki. Hacalı jetip gün bitse, har kimder gözün cumbay mı? Yaş dökкен жалгыз sen emes, жалп elge kıyım bulgay. Seda balam, geldi bu, ay batkanday kılbayla. Kavlan bana sölgön çok, kaldayıp, kırgız durbayıp. Ay kölüm bana sölgön çok, артында туяк турбайып. Манас тирүү чагында Эғылбай бар. Енесі бөлөк деген сет жолотчу меселе жок. Айла жок турбайбы. Адамдын багына. Ал өлөр менен ментип ээ болуп олтурам. Тагына. Намыс деген. Ата! Ачууланбаңыз. Манас бугага болсо, менин да агам. Ағаныкейді бұл албаса, мұна мен өзім алам. Көш. Азыр Тазбайматы көң Қаныкейге барасың. Манасқа қалып күйіміш болбой, ташта деп айттың қарасын. Жақсы олот өкімдар, дағын не дейін? Көбөш хан, арбағын сыйла беріңден, бізді жуучулукка жіберді деген. Атта өтіп башқа кетпеген соң, бары өрді ала берсе киміз. Тоқтап кейінде, арба құрған Тазбаймат, асылын Манас шерімді алы көні теңеде, хайбандығы болбаса, алы көнің кемесі ойоныма теңеле. Ойдағын не олы? Баймат, неге кетесің? Айтқаныма көнбесің, алаңғырды салауыз, өзіңді қатынды алауыз. Болбаса, ай көлің құрған ордыңды, түп-түйпіл қылып салауыз дешті. Тигені. Безейсіңе тіліңді. Ақ жоланып сөз айтып, қашайтпағын келіңді. Темне дейін, мен болған күнді да енеңер қайны бол алған тұрбайсыңар. Сілереміз сөз ұқмақ біліңер. Тарт тіліңді. Қара кет. Қаяса қылып дағылы, қаш көйлігі қаларек. Қайным демей балам дейд, қашан саға балалек. Қатын балалар көрі, қан кішінен ішемеді. Өкеле қатын дұрғандан кішемеді. Чығай, бұнар. Башыңды чаптырып таштай. Ортаға жör басың.
өлімден барындан арқырап тұрған шағымды манасын тері барында Алмамбет жуақ қасында Асандың өлмей не болды ағаран күні дейді да кетті Айт, қандай жет жеді мекенім Құрмалар болсын бейсесі башыңды дұрық десіңген Айтқан жоқ біле жанады таластан тентіп келген Қанша жыл өтті ажалын шындап жеткенге атанып айтпа жестерді Кемпір чоң ене ағаны кей деген өз ене ашығын айтты ұрдан таяқтан өлмек белем мен Айым Асқасы асман тиреген, алатауым болсын ирегем. Алатауым болсын ирегем. Төрөгөн енем бір енемде төрөлгөн жерім бір енем. Төрөлгөн жерім бір енем. Айланып кетем туылған жер, артықсың менің қанымдан. Артықсың менің қанымдан. Қаптаған қалың жоқ есе қанатың болып қағылам. Қанатың болып қағылам. Қырғынға келсең иреде қылышың болып чабылам. Қылышың болып чабылам. Аруақ түшпес оғызымдан, ата жұрт сенің ұранын. Керектеп қалса қалқ үшін, қаруымды қазыққам.